Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде дагы 1020 адамдын анализинен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу 19 июлда республикалык штабтан кабарлашты. Соңку суткада коронавирус жуктуруп алганда жашаган аймактар, катталган аймактар жана алардын саны: Бишкек шаары 369, Ош 151, Чүй 123, Ош обласы 178, Талас обласы 37, Нарын обласы 31, Ысык Көл обласы 31, Жалал Абад обласы 40, Баткен обласы 70. 18 марттан 19 июлга чейинки өлкөдө жалпы 26532 адам коронавирус жуктуруп алган. Президент жаштардын курал болуп калуусунан коркот. Президент элдин бийликке болгон нааразычылыгын, элдин учурдагы ачуулуу маанайын туура кабыл алаарын айтты. Ал биринчи радиого курган маегинде: "Мен түшүнүп турам, окуп угуп жатам, бардыгын билем. Азыр эл абдан ачуулуу, көптөр өз жакындарын жоготту. Бул абдан оор нерсе. Муну айрым саясатчылар элдин пайдасына эмес, өз кызыкчылыгына пайдалангысы келгендер дагы жок эмес. Биз ошого жол бербешибиз керек. Мыйзамдуу жол менен бийликке келгиле, шайлоого катышкыла. Эгерде шайлоодон утсаңар, келип алып, өкмөттү курагыла" деп айтып жатам, деди. Акыркы убакта социалдык тармактарда бийликке айтылган нааразычылыктар күч алды. Айрыкча пандемия шартындагы көрүлгөн чабал аракеттер сындалып жатат. Мындан улам президенттин отставкасын талап кылгандар да бар. Жээнбеков кээ бир саясий күчтөр пандемиянын кесепетинен жаралган кырдаалды пайдаланып жаткандыктан саясий чайкоочулукка жол бербөө, коомдогу туруктуулукту сактап калуу негизги милдети экенин айтты. Менин шайлоо өтүшү керек дегеним да ошол себептен. Шайлоо аркылуу бийликке келишсин каалаганы, аны эл чечет. Эл кимди шайласа алар келип өкмөттү курасын. Ал ошол парламенттин укугу. Көчөдөгү саясий чайкоочулук бет тырмачылык менен эмес, мыйзамдуу жол менен келишсин деп айтылат президенттин сөзүндө. Өлкө башчы жаштарга кайрылып, алардын жарандык активдүүлүгү өлкө үчүн жакшы көрүнүш экенин айтты. Бир гана тилек, кандай гана күрөш болбосун, чыдамкайлык менен укук талаасында өзүнүн гана эмес башканын да укугун сыйлоо менен алып баруу зарыл. Бирөөнүн колунда курал болуп калбоо керек. Жаш мекендештериме менин каалоом ушундай, деди президент. Боронов ооруканаларга борборлоштурулган кычкылтек киргизүүнү тапшырды. Премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында медициналык мекемелерге борборлоштурулган кычкылтек киргизүү иштерин тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын билдирди. Бул тууралуу кабарды өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү таратты. Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги борборлоштурулган кычкылтек киргизүү үчүн өлкө аймагындагы ооруканаларга ревизия жасап, схемасын түзүү керек. Ушундай эле иштерди Бишкек шаардык мэриясы да жүргүзүүсү зарыл. Өзгөчө реанимациялык бөлүм ачылган медициналык мекемелерге тез арада кычкылтек киргизүү зарыл. Кубатбек Боронов ооруканаларды жана стационарларды кычкылтек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн Жалал Абад областындагы Майлуу суу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коомунун өндүрүш көлөмүн кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу тапшырмасын берген. Буга чейин эле активисттер Кыргызстандагы ооруканаларга борборлоштурулган кычкылтек киргизүүнү баштаган. Кыргызстанда 18 июлга карата коронавирус жана пневмонияга чалдыккан 1264 адам катталды. Акыркы суткада илдет жуккан 73 адам көз жумду. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматына караганда, жалпы COVID-19 вирусуна жана пневмонияга кабылгандардын саны өлкөдө ушуну менен 25 миңден ашты. Өлкөдөгү ооруканаларда, орун дарыканаларда дары жетишсиздигине элдин нааразычылыгы дагы деле уланууда. Баткенге Россиядагы мекендештерден жардам. Россия Федерациясынын Москва шаарында эмгектенип жүргөн Баткен районунун жана Баткен шаарынын жаштарынан түзүлгөн Өрүкзар коомунун атынан Баткен областык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна 4 кычкылтек концентратору жана 30 пульсосиметр тапшырылды. Бул туурасында өкмөттүн областагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бул жабдуулар муктаждыкка жараша аймактагы күндүзгү стационарларга бөлүнөт. Раиса Атамбаева базар аралап. Куудул Талант Анарбаев социалдык баракчасына сүрөт жүктөп астына: "Базарда жүрсөм, Алмаз Байкемдин аялы Раиса жеңем жүрүптү. Тим эле жөнөкөй жүрөт. Чырк этип койдум. Айгүл жеңе менен сүрөткө түшөйүн дедим эле. 2023 жылдан кийин түшөт окшойм", деп жазды ал. Күнүмдүк наны үчүн кара жанын сабагандар.
Кышты кыштай, жайды жайлай. Кудайдын ар бир куттуу күнүндө Маевканын объездинде 20-30 адам үймөлөктөшүп отурушат. Аларды бороон чапкын, жаан чачын, жада калса коронавируста коркута албайт. Анткени бул адамдар күнүмдүк нанын таап, үй бүлөсүн багуусу зарыл. Күндө жумуш издеп бул жерге чогулушат. Киши көп, бирок акчасын төлөп иштетүүчүлөр аз. Ошондуктан жанталашыш керек. Ким оссо жутунса, бүгүнкү жумушка ээ болот. Жарыбаган акча үчүн баардык жумуштун түрүн кылып берүүгө даяр. Себеби аларда башка жол жок. Үйүндө аларды ачка күтүп жатышат, үмүт менен. Жумуш жок болуп калган күндөрү ачка калабыз. 14-15 жаштагы Элиза Нуриза бир туугандар. Кыздар бул жакка күндө келип ар түрдүү жумушка чыгышат. Ойносо оюнга тойбой турган убагында чоң кишинин жумушун жасап, үй бүлөнүн жоопкерчилигин мотураган кыздар тартышууда. Шаарда квартирада турабыз. Атам Москвага иштеп кеткен, бирок акча салбайт. Апам да ушундай күнүмдүк жумушта иштейт. Үчөөбүздүн тапкан акчабызга кичинекей бөбөктөрүбүздү багабыз. Квартиранын акчасын төлөйбүз. 10 жашыбыздан бери каникулдарда иштейбиз. Бардык ишти кылганды билебиз. Талаа жумуштарын, үй жумуштарын жасайбыз. Баарынан эркектин ишин кылган бизге кыйын. Түрдүү адамдарга кездешебиз. Кээде иштетип акчасын толук төлөбөй койгондор да болот. Жумуш жок болуп калган күндөрү наныбыз жок, ачка калабыз. Акча алганда үй бүлөбүздүн кубанычы көз алдыбызда тартылат. Өзүн бакыт деп тааныштырган каарманыбыз жогорку билимдин ээси, кесиби боюнча финансист экономист. Бирок ментеп жумушсуздуктун айынан күнүмдүк акчасын табуу үчүн бул жерде жүрөт. Адамдар мындай кыйын жумушка жөн жерден келишпейт. Бала чакасын, үй бүлөсүн багалы деп жүрүшөт. Биз деле башкаларчылап балдарыбызды эч нерседен кем кылбай чоңойтууну ойлойбуз. Алар кыялданган оюнчукту, жегиси келген тамакты, таттууларды алып бергибиз келет. Кечке чейин жан өрөп иштеп акчабызды колго алганда, үй бүлөбүздүн кубанычы көз алдыбызга тартылат. Канчалык чарчап чалыксак да күндө жумушка чыгышыбыз керек. Кол кушуруп, бөлөктөрдөн үмүт кылып отурсак, бизге эч ким аш салып бербейт да. Бул жерде иштегенимди балдарым билбейт. Жашы 60-ты аралаган апа аркы четте ойлуу, бир жерде телмире тиктеп отуруптур. Көргөн көзүмө ишенген жокмун. Ушундай оор жумушта апа кантип иштейт, кыйналып калбайбы дедим ичимен. Бели бекчейип, жүзүн бырыш басып, каарылыктын доорун сүрүп жаткан ата-апаларыбыз бул жерде эмне кылып жүрүшөт? Алардын орду төрдө чай ичип, небере чөбөрөлөрүн эркелетип отуруп эле го. Балдарым үйлөнүп жайланган. Алар менин бул жерде иштегенимди билишпейт. Кызымдын баласы колумда. Ошол неберемди багуу үчүн иштегенге туура келди. Эч кыйналбайм. Өмүр бою жасап жүргөн жумушта. Баарынан балдарга боорум ооруйт. Бели каты элек өспүрүмдөр иштеп жүрүшөт. Аларга кыйын. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2020-жылы расмий түрдө катталган жумушсуздардын саны 78 000 адамды түздү. Бул жөн гана кадимки сандар, бирок тереңирээк ойлоп көрсөк, канча кыргызстандык жумушсуздуктан күнүмдүк нанга жетпей кыйналып жүрүшөт. Азия News. Экс-депутат Насыр Мусаев каза болду. Жогорку кеңештин Кыргызстан партиясынын мурдагы депутаты Насыр Мусаев каза болду. Бул тууралуу аталган партиядан билдиришти. Насыр Мусаев 1958-жылы Чүй областынын Токмок шаарында туулган. 2018-2019 жылдары жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Экс-премьер-министр Николай Танаев каза болду. Бул тууралуу Ак-пресс маалымат агенттиги өздүк булактарына таянуу менен жазып чыкты. Маалыматка ылайык, ал узакка созулган оорудан улам каза болгон. Ал ушул жылдын ноябрь айында 75 жашка толмок. Николай Танаев 2002-жылдан 2005 жылдары өкмөттү жетектеген. Ал 2005 жылдын 24 мартында Жугазын ыңкылабы деп аталган элдик көтөрүлүштөн кийин кызматтан кеткен. Августтун ортосунан орустардын коронавируска каршы вакцинасы жарандык пайдаланууга берилет. Россиянын коронавируска каршы вакцинасы биринчи кезекте мугалимдерге, улгайган адамдарга, ошондой эле жабык коллективдерде жашап жана иштеп жаткан жарандарга берилет. Бул тууралуу ТАСС менен аңгемелешкенде Россиянын саламаттык сактоо министрлигинин Гамалей атындагы эпидемиология жана микробиология улуттук илим изилдөө борборунун директору Александр Гинзбург маалымдады. Анын сөзү боюнча бул маселени Россиянын саламаттык сактоо министрлиги чечиш керек. Бирок мугалимдерди, пенсионерлерди, ошондой эле казармаларда, жатаканаларда жашашып, бир аба менен дем алгандарды, курулуштагы жумушчуларды биринчи кезекте эмдөөтө зарыл. Ушуну менен бир катар окумуштуу чоңдор үчүн вакцина менен балдарды эмдөөгө болбой турганын айтты. Чоңдордун арасында оң натыйжа алынгандан кийин, жарым жылдан кийин ичинде балдар үчүн COVID-19 каршы вакцинанын сыноосу башталат. Окумуштуу бул анын көз карашы эмес, мыйзам ошондой экенин айтты. Азыркы учурда борбор
борбор документтерди даярдап жатат. Чоңдорду эмдөөнүн тажрыйбасына карата педиатрлар менен бирдикте балдарды эмдөөгө түшүн. 13 июлда Гамалей борборунун директору Александр Гинзбург биринчи орус вакцинасы августтун ортосунан тартып жарандык пайдаланууга чыгарылат деп билдирген болчу. Чүй-өрөөнү менен Бишкекте 19 июль күнү кечинде катуу шамал болушу мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык шамалдын ылдамдыгы секундасына болжол менен 15-20 метрге чейин жетиши ыкмал. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги элди сак болууга чакырды.